литр бензинден чогултуп алып анан куюп айдабайт деле ошо отурганыбызга сүйүнүп элек бир Алмалда бир айылдан бир айыл болуп эле мушташкан мода эле го. Ооба. Свет деле жок, ал светтер жарык болуп калды. Анан ошо машинага толуп алам, бензин куюп алып бардык балдар менен машинага толуп алганбыз 06 машинага. Аркасына мен отурган анан бир айга кирсек отуруптур балдар топ. Мен оюмча ошо 85-86 жылкылар болсо керек. Топ болуп отурган экен анан машинаны алдыга коюп алып анан ким сөгөт деген анан машинасы бар болот мен сөгөм деген эшикти ачсам болгон нерсем менен сөгүп анан ызы чуу болуп анан бир где-то бир 30 секунддай сөктүм окшойт. Эшикти жаап анан тиги балага айда десем баягы машина баягы эми ал деле жаш бала да секирип өчүрүп ал да машинаны. Анан кайра отуруп алайлы десек баягы машинанын аккумулятору тохлуу экен мынтет. Жүрбөйт. Жанагы балдар келет. Эми чыгып кетиш керек. Анан эми мен түшкөм да, артында эле мен отуруп алат, ошол экичөөбүз түртүп атсак баягы герзоётук болмалы да көбү киет эле, герзоётук модель. Ошону менен точно тээп койгондо меничи айланып баягы адамга точно тепкенде баш ысып кетет экен. Баягы машинаны чын айтканда көтөргөн бойдон эле чыгып кетти. Тээп атат, уруп атат. Шуну көзүбүздүн немеге чейин түтүп чыгып кеткенбизде ошол эсимен кетти. Ушул бир анекдот болду. Ошондон бери эч кимди сөкпөйм азыр. Эң соңу чындыгында аябай жашырдым. Болгон окуяда анекдот. Мен анекдотум. Сиз өзүңүздө жашадай анекдот жүргөн жерлериңиз. Дагы бир анекдотум бар, аны айтпайлы. Айтпаңыз. Айтпайм ба? Жуп болсун деп калчу эле. Болсун, ал деле болгон окуя. Азыр жаңы жыл келет ба? Жаңы жылды мен аябай жаңы жылды жаман эме күтөм да, кичинемден бери азыр деле жакшы көрөм. Анан эми Алмалда мечиттер эски, мынандай микрофондор жок. Анан биз баягы паңкылдакка жаман кызыгат элем. Азыр балдар кызыкпайт да. Анан паңкылдак чөнтөгүмө салып жарып жүрсөм, досум келип айтып калды, жүрбөйсүзбү мечитке dedi анан. Бизди мечитке киргизбейт десем, киргизет, бас, былжырбай басчы, жарып жүрө бересиң dedi. Биздин айылда молдо бар эле Буркан ака деп. Чоң ошо футбол элесе экен, балдары жөлөп таяп имамчылыгын өткөн анан кайра кетет эле да. Анан кирсем, аябай күн суук, кирсем мечиттин ичи толуп калыптыр. Алдыда имамыбыз отурат, чоң киши да. Эми мечиттин ичи тынч, анда микрофон жок. Азанды деле чыгып айтып атат эшиктин оозунда. Анан мага место жок, анан мындай таш печке бар экен, илгерки таш печкени жакшы. Ошол жер кызып калды. Абеттен бери ысып калган да. Эми мен жаш балам да анан колум ысытып отуруп, мечиттин ичи тынч, азан айтып атат, тиги имамыбыз таспыны кармап алдыда отурат ойлонуп, анан мен колум ысытып отуруп, колум ысыганда бетиме кан жүгүрүп анан чөнтөгүм ушаласам бириш баңылдап бар экен да. Анан эми азан айтып кичине ойноп турайын да, анан баягы печкеге мындай кылып жакыныраак алып келип алган экен. Күйүп кетти болобу жана. Колум эми мен ойлодум, колума кыссам өчүп калат дедим. Колума кыссам, колум күйүп кетти эле, мындайдан атсам. Молдон артыш. Анан эч ким көргөн жок, молдо деле көргөн жок да. Жанагы тынч эмеде жаман катуу жарылар экен. Дедилер баягы путу ооруган молдо аяктан чыгып кеткен билбейм, эшикте жүрөт да. Жүрбөстөн сөгүнүп алган. Я таң палаларды сөгүнүп алган. Ким жарды деп анан мени көрсөтүп койду. Мына жарды деп. Мени кулагыман кармап баягы путум ооруган молдо тээп атат. Сүймөй дейм деп путум алып калган. Өзү башта айтып аткан, Алладан корколу, Алла улук зат деп аткан. Ол бир палкылдакка эшикке кетип калды. Анан анын улантысы сонун болду. Анан эшикти култуп алды, мен айдап чыкты. Эшикти такылдатам, ачкыла дейм, ачып. Неге? Дагы бир нерсе кыласың деп. Жок, сиз неге кирейин дедиңиз? Мен дагы кирип намаз окуйм деп атам. Кайра намаз окуйм деп атам. Мен кечирип койгула деп такылдаттым, ачпай койдум. Ачпасаң ачпайлап ал анан. Карасам чөгүн турган экен. Чөгүнгө сууну арыктан сузуп келдим да, чалылдан галошун катарып койдум да. Бардыгына суу куюп чыгып кеттим. Жаш балам да. Ол галошто суу ишага кетпейт экен да. 1 саат окулат. Анан эми ал жерде калган үйгө барсам, үйдө апам тамак жасайм деп, чоюн печкени жакшы билет баарды. Урма печке бар. Ошол печкеге апам көмүрдөн көп салып тамак кылам деп, майды дак кылып, аян көмүрдү көп салып, эми тамак кылам дегенде мен баягы пачкасы менен алып жарып атпайм. Бага мен любительмин да. Тарс жарасам апам айтты, бала, коем, башым оорутпа. Ана апа атаң ичип келген, азыр көздү кошуп жарып койду. Болду апа дедим да, сарай жакка өтүп алып анан ал жерде жара баштадым. Тарс жарасам апам, элиң туруп калайын, сен ушуну билгенде муңу эле өлтүрүп коет. Апке, көлө чөнтөгүмө паңкылдакты бир пачканы ал да, печкени казанды көтөрүп печке салып койду. Пачкасы алтын иште. Пачкасы алтын иште. Айлан.
тарсылдапсыз. Birbirine jarılıp atar, tarseler tars peske bölünüp, kazan kötörülüp, apam okat kılam degen oydan çıkıp ketken, büyüdün içi tütöp atat, atam içip kelgen, ne oldu deyip, apam jarılıp atat dedi. Oğul girip ketdi, büyüdün içi bir soğuş da. Anan apamam burun kazan çıktı, anan apam çıktı. Apamın ağır zeri teşilip kaldı, toska. Bütün zeri yok. Men kaçkan boydan gettim, apam beni kolagan boydan gitti. Hoşalıyım balığına. Siz kıyrattınız. Hoşalıyım benim hazırda kayıp böyle oynayım, çıkıp düşmesin. Köp balığına okuyorlar. Siz özü yaşadığım negisi kişinekеңizdен жүргөн жериңиz күлкү шаңкы. Күлкүлі, мен мектепте да жақсы оқығам да, аябай бешке оқығам. Себебі комиссия келгенде мені мектепте кетіруші, басқа үйме алып өтірдік. Комиссиялар ұяттылар. Эң соңу. Сонун. Бир жыргап күлүп алдык. Ооба, мага кошулуп мен ойлойм баягы теле көрүүчүлөр деле күлүү болуш керек. Же мен күлдүм. Жоқ, сен жақсы чындап күлдің, терлеп кеттің. Чын күлген адам терлейді. Концертиңиздин алдында алып барып биринчи катарга отургузуп коюшуңуз керек да. Ушо окшогон 10 адам болсо болот. Ооба, күлө берип бардыгын кошо күлдүрөт. Ооба. Бизге